Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын кандайдыр бир каталары же так эместиктер табылган учурда, ошондой эле шайлоочулардын тизмесинде жок болсо, 2021 жылдын 12 ноябрына чейин кошуп алганда, Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн тиркеп, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жөнүндө арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу экендигин эске салат. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт. Кошумчала турган нерсе, арызды электрондук форматта мыйзамдарда белгиленген тартипте авторлоштуруудан өтүп, tizme.gov.kg сайтында шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу тапшырса дагы болот. Белгилеп кетсек, биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар калкты тейлөө борборлорунан бул жол жоодон өтүп, паспортундагы дарек маалыматтарын актуалдаштыра алышат. Ошондой эле чет өлкөлөрдөгү мекемелерде шайлоочулардын тизмесине киргизилген Кыргыз Республикасынын аймагында убактылуу жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары 2021 жылдын 12 ноябрына чейин кошуп алганда, шайлоочулардын тизмесине киргизүү үчүн тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жарандар мындан тышкары паспортундагы дарек маалыматтарын актуалдаштыруу үчүн жашаган жери боюнча калкты тейлөө борборлоруна кайрылуусу зарыл экендигин эске салабыз.